43 bölüm. Жер жүзүндө ачарчылык күчөдү. Алар Мисирден алып келген эгинди жеп бүтүшкөндөн кийин атасы уулдарына дагы барып бир аз азык сатып келгиле деди. Ошондо Жүйүт атасына мындай деди: "Ал киши бизге чечкиндүү түрдө, эгерде силер менен кошо бир тууганыңар келбесе, көзүмө көрүнбөгүлө" деген. "Эгерде инибизди биз менен кошо жиберсең, барып сага азык сатып келебиз. Эгерде жибербей турган болсоң, анда барбайбыз. Анткени ал киши, эгерде силер менен кошо бир тууганыңар келбесе, көзүмө көрүнбөгүлө" деген. Ошондо Ысрайыл аларга: "Эмнеге мага ушундай жамандык кылдыңар? Ал кишиге дагы бир инибиз бар деп эмнеге айттыңар?" деди. Алар: "Ал киши биз жөнүндө, үй бүлөбүз жөнүндө сураштырып, атаңар дагы эле тирүүбү, бир тууганыңар барбы?" деди. Ошон үчүн биз ушул суроолоруна жараша жооп бердик. Анын бизге иниңерди алып келгиле дээрин кайдан билдик деп жооп беришти. Жүйүт атасы Ысрайылга: "Баланы мени менен жибер, биз ордубуздан туруп жөнөйлү. Анан биз да сен да балдарыбыз менен кошо өлбөй тирүү калабыз." Ал үчүн мен жооп берем. Аны менден сурайсың. Эгерде мен аны алып келип алдыңа койбосом, өмүр бою сенин алдыңда айыптуу бойдон калайын. Биз минтип кечиктирбегенде эмгиче эки барып келмекпиз деди. Атасы Ысрайыл аларга мындай деди: "Эгерде андай болсо, анда мындай кылгыла. Өзүңөр менен кошо бул жердин мөмө жемишинен алып, ал кишиге белек катары бир аз бальзам, бир аз бал, стиракс менен ладан жыгачтарынын чайырынан, мистеден, бадам жаңгагынан алып барып бергиле. Колуңарга мурункудан башка күмүш алгыла. Ал эми кабыңардын оозуна кайра салып койгон күмүштү өз колуңар менен кайра бергиле. Мүмкүн бул жаңылыштыктан болгондур. Бир тууганыңарды да алгыла. Анан ордуңардан туруп, ошол кишиге кайра баргыла. Кудуреттүү Кудай силерди ал кишинин алдында ырайым таптырсын. Ал силерге Шимон бир тууганыңарды да, Бенжаминди да кое берсин. Эгерде баласы өтө турган болсом, баласыз эле өтөйүн." Ошентип бул адамдар колдоруна ушул белектерди, экесе күмүштү, Бенжаминди алып, ордуларынан туруп Мисирге жөнөштү. Анан Жусуптун алдына келишти. Жусуп алардын арасынан Бенжаминди көрүп, өз үйүнүн башчысына мындай деди: "Бул адамдарды үйгө киргизип, мал союп, тамак бышыр, анткени бул адамдар мени менен түштөнүшөт." Ошондо ал адам Жусуп айткандай кылып, бул кишилерди Жусуптун үйүнө киргизди. Жусуптун үйүнө киргизишкенден улам бул кишилер коркуп кетишип: "Бул кабыбызга кайра салынган мурунку күмүштөр үчүн болуп жатат. Бизден кыйкым таап, кол салыш үчүн, өзүбүздү кулга айландырып, эшектерибизди тартып алыш үчүн үйгө киргизишти" дешти. Ошондо алар Жусуптун үй башкаруучусуна жакын келишип, ага эшиктин жанынан мындай деп сүйлөй башташты: "Кулак салчы мырза, биз мурунда азык сатып алганы келгенбиз. Жолдо түнөгөн жерибизде каптарыбызды ачсак, ар бирибиздин күмүшүбүз каптарыбыздын оозунда салмактап тартылган боюнча экен. Азыр биз аларды өз колубуз менен кайра бергени келдик. Ал эми азык сатып алыш үчүн башка күмүш ала келдик. Каптарыбызга күмүшүбүздү ким салып койгонун билбейбиз." Ал: "Тынчсызданбай эле койгула, коркпогула. Силердин Кудайыңар, атаңардын Кудайы, кабыңарга кенч салып берди. Күмүшүңөр жөнүндө мага да жетти" деди да аларга Шимонду алып келди. Анан ал киши бул кишилерди Жусуптун үйүнө киргизип, суу берди. Алар буттарын жуушту, ал булардын эшектерине да жем берди. Алар белектерин түшкө маал Жусуп келер убакытка жакын даярдап коюшту, анткени ошол жерде тамактанышаарын угушкан эле. Жусуп үйүнө келгенде алар колдорундагы белектерин үйгө алып кирип, ага беришти. Анан жерге чейин ийилип таазим этишти. Жусуп алардын ден соолугун сурады. Анан мындай деди: "Силер айткан каар атаңар күйлү күчтүүбү? Дагы эле тирүүбү?" Алар: "Сенин кулуң биздин атабыз күйлү күчтүү, дагы эле тирүү" деп жооп беришти. Анан баш ийип таазим этишти. Жусуп өзүнүн энесинин уулу бир тууганы Бенжаминди көрүп: "Бул силер айткан кенже бир тууганыңарбы?" деди. Анан ага кайрылып: "Уулум, Кудайдын ырайымы сени менен болсун" деди да шашылыш чыгып кетти, анткени бир тууганына болгон сүйүүсү артып, ыйлап жибере жаздады. Анан ал ички бөлмөгө кирип, ошол жерде ыйлады. Анан бетин жууп кайра чыкты. Кайраттангандан кийин тамак тарткыла деди. Ага өзүнчө, аларга өзүнчө жана бирге түштөнгөн мисирликтерге өзүнчө тамак тартышты. Анткени мисирликтер үчүн еврейлер менен бирге отуруп тамактануу жийиркеничтүү болчу. Аларды Жусуптун алдына улуулата отургузушту. Ошондо бул адамдар таң калып, бирин-бири карашты. Жусуптан аларга тамак тартылып жатты. Аларга караганда Бенжаминге 5 эсе көп тартылды. Алар Жусуп менен тойгончо ичип жешти. 13 бөлүм. Ыйса ибадатканадан чыгып бара жатканда шакирттеринин бири: "Устат, карачы, кандай кооз таштар, кандай кооз имараттар" деди. Ошондо Исага: "Бул чоң имараттарды көрүп жатасыңбы? Мунун баары кыйратылат. Бул жерде таш үстүндө таш калбайт" деди. 3.
Ыйса ибадаткананын маңдайындагы зайтун тоосунда отурганда өздөрүнчө калышканда Петр, Жакып, Жакан жана Андрей андан: "4. Бизге айтып берчи, бул качан болот? Мунун баарынын ишке ашаарын кандай белги аркылуу билсе болот?" деп сурашты. Ыйса аларга мындай деп айта баштады: "Силерди бирөө адаштырып кетпеш үчүн сак болгула. Анткени көптөр менин ысымымды жамынып келип, Машаяк менмин деп көптөрдү адаштырышат. Согуштар жана согуш кабарлары жөнүндө укканыңарда үрөйүңөрдү учурбагыла, анткени булар болушу керек. Бирок бул дүйнөнүн акыры эмес. Бир эл бир элге, бир падышачылыкка каршы көтөрүлөт. Жерлерде жер титирөөлөр, ачкачылык жана козголоңдор болот. Булар кыйынчылыктардын башталышы. Бирок силер өзүңөргө сак болгула. Анткени силерди сотко беришет, синагогаларда уруп сабашат. Мен жөнүндө күбөлөндүрүшүңөр үчүн силерди башкаруучулар менен падышалардын алдына алып барышат. Баарынан мурда бардык элдерге жакшы кабар таратылышы керек. Силерди салып берүү үчүн алып бара жатышканда эмнени айтабыз деп тынчсызданбагыла. Ошол саатта силерге эмне берилсе, ошону айткыла. Анткени силер эмес, ыйык рух сүйлөйт. Бир тууганын атасы балдарын өлүмгө кыят. Балдары ата-энелерине каршы көтөрүлүп, аларды өлтүрүшөт. Менин ысымым үчүн бардыгына жек көрүндү болосуңар. Ал эми акырына чейин чыдаган адам куткарылат." Окуган адам түшүнүп алсын. Даниэль пайгамбар аркылуу айтылган кыйратуучу жийиркенич турбашы керек болгон жерде турганын көргөнүңөрдө, Жүйүт аймагындагылар тоолорго качып кетишсин. Ким үйдүн төбөсүндө болсо, ал бир нерсе алуу үчүн үйүнө кирбесин. Ким талаада болсо, ал кийимин алуу үчүн артка кайрылып келбесин. Ошол күндөрдө кош бойлуу жана эмчекте баласы бар аялдарга кыйын болот. Качууңар кыш мезгилине туура келип калбас үчүн сыйынгыла. Анткени ошол күндөрдө чоң аламат болот. Андай аламат дүйнөдө жаратылгандан баштап азыркыга чейин болгон эмес жана кийин да болбойт. Эгерде Теңир ал күндөрдү кыскартпаса, анда эч бир адам куткарылмак эмес, бирок ал өзү тандап алгандар үчүн гана ошол күндөрдү кыскартты. Ошондо силерге кимдир бирөө "Мына Машаяк бул жерде, же тигине тигил жерде" десе, ишенбегиле. Анткени жалган машаяктар, жалган пайгамбарлар чыгат. Мүмкүн болсо тандалгандарды да адаштыруу үчүн жишаандарды жана кереметтерди көрсөтүшөт. Силер болсо сак болгула. Мына, мен силерге бардыгын алдын ала айттым. Бирок ошол күндөрдө, ошол аламаттан кийин күн караңгылап ай жарыгын бербей калат. Асмандан жылдыздар түшүп, асман күчтөрү кыймылдайт. Ошондо адам уулунун булуттардын үстүндө улуу күч жана даңк менен келе жатканын көрүшөт. Ошондо ал өзүнүн периштелерин жиберип, төгөрөктүн төрт бурчунан бүт жер жүзүнөн өзүнүн тандалгандарын чогултат. Анжыр дарагынан сабак алгыла. Анын бутактары көп бүчүр байлап калганда, жайгелерине ас калганын билесиңер. Ошол сыяктуу эле силер да булардын боло баштаганын көргөнүңөрдө аз убакыт калганын, босогодо турганын билгиле. Силерге чындыкты айтып коеюн. Мунун баары болмоюнча, бул муун жок болуп кетпейт. Асман менен жер жок болуп кетет. Менин сөздөрүм болсо жок болбойт. Ал күндү же ал саатты эч ким билбейт. Асмандагы периштелер да, уул да билбейт. Бир гана Ата билет. Байкагыла, сергек болгула, сыйынгыла, анткени ал убакыттын качан келерин билбейсиңер. Бул жолго чыгаарда үй жайын калтырып, кулдарына бийлик берип, ар бирине өзүнчө иш тапшырган дарбаза кайтаруучуга болсо сак болууну буйруган үй ээсине окшош. Ошондуктан сергек болгула. Анткени үйдүн ээси качан келерин, кечиндеби, түн ортосундабы, корооз кыйкырган маалдабы, таң аткандабы билбейсиңер. Ал күтүлбөгөн убакта, силер уктап жатканда келип калбасын. Силерге айтып жатканым баарына тиешелүү. Сергек болгула. 9-бөлүм. Ошондо Аюп мындай деп жооп берди: "Туура, ушундай экенин билем. Бирок адам Кудайдын алдында кантип актан алат? Эгерде адам Кудай менен талашып тартышкысы келсе, адам анын 1000 суроосунун бирине да жооп бере албайт. Кудай терең акылдуу, күчү зор. Ким ага каршы чыгып аман калды? Тоолорду жылдырат, алар таанылбай калат. Кары кайнаганда аларды өзгөртүп салат. Ал жерди ордунан козгогондо анын түркүктөрү солкулдайт. Күнгө буйрук берсе күн чыкпай калат. Жылдыздарды жашырып коет. Жалгыз өзү асманды жайып, деңиз толкундарынын үстүндө жүрөт. Аш, Кесил, Ким топ жылдыздарын жана түштүктөгү жылдыздарды ал жараткан. Ал укмуштуу, улуу, изилдеңиз, сансыз кереметтерди жаратат. Ал менин бет алдыман өткөндө мен аны көрө албайм. Жаныман өткөндө мен аны байкай албайм. Алып кетсе ким ага каршы сөз айта алат? Сен эмне кылып жатасың деп ага ким айта алат? Кудай өз каарын төкпөй койбойт. Анын алдында Рахаптын жардамчылары баш ийет.
Андан бетер мен ага жооп бере аламбы? Анын алдында мен сөз таба аламбы? Меники туура болгон күндө да жооп бербейм. Өкүмдардын алдында ырайым гана сурайм. Мен аны чакырганда ал мага жооп берсе да, ал менин үнүмдү укканына ишенбес элем. Ал алай дүлөй бороондо мага соккурат. Жазыксыз жерден жараатымды ырбатат. Жанымды жаялдырбайт, азап камалат. Күчкө салайын десем, ал бегейсиз күчтүү. Соттошоюн десем, аны менен мени ким беттештирет? Эгерде мен актана турган болсом, өз тилим эле мени айыпка жыгат. Мен айыпсыз болгон күндө да ал мени айыптуу деп табат. Айыпсызмын мен. Жашагым келбейт, өмүрүмдү жек көрөм. Баары бир ошондон улам мен ал айыпсызды да, айыптууну да өлтүрөт деп айттым. Эгерде ал айыптууну күтпөгөн жерден өлтүрүп жатса, анда айыпсыздын кыйналганына күлөт. Жер мыйзамсыздардын колуна берилген. Анын сотторунун жүздөрүн ал чүмбөттөп койгон. Эгерде ал болбосо, анда ким? Менин өмүрүм чабармандан да тез чуркап, жакшылык көрбөстөн качып бара жатат. Ал камыш кайыктай, жемине шукшурулуп келе жаткан бүркүттөй сызып бара жатат. Мен муң зарымды унутуп, түнөргөн жүзүмдү өзгөртүп, көңүлүмдү көтөрөйүн десем да, азап тартып калтырап турам. Сен мени жазыксыз деп жарыялабастыгыңды билем. Эгерде мен айыптуу болсом, анда эмне үчүн бекер эле кыйналып жатам? Мен аппак кардын суусуна жуунсам да, колдорумду таптаза кылып тазаласам да, сен мени баткакка батырасың, кийген кийимим менден жийиркенет. Анткени мен ага жооп бере тургандай, аны менен бирге сотко баргыдай, ал мен сыяктуу адам эмес. Экөөбүздүн ийинибизге колдорун коюп, жараштыра турган ортобузда арачы жок. Ал менден таягын тартсын, коркунучу үрөйүмдү учурбасын. Ошондо мен сүйлөйм, андан коркпойм, анткени мен андай эмесмин. 13 бөлүм. Ар бир адам жогорку бийликтегилерге баш ийсин. Анткени Кудайдан болбогон бийлик жок, бийликтин баарын Кудай орноткон. Мына ошондуктан бийликке каршы чыккан адам Кудайдын тартибине каршы чыккан болот. Каршы чыккандар болсо өздөрүн өздөрү жазага дуушар кылышат. Анткени башчылардан жакшы иш кылгандар эмес, жаман иш кылгандар коркушат. Бийликтен корккуң келбесе, жакшы иштерди кыл. Ошондо андан мактоо угасың. Анткени башчы Кудайдын кулу, ал сага жакшы болуш үчүн коюлган. Эгерде жаман иш кылып жатсаң, корк, себеби ал бекеринен кылыч алып жүрбөйт. Ал Кудайдын кулу, жаман иш кылгандарды жазалоо үчүн коюлган. Ошондуктан жазадан корккондуктан эле эмес, абийириңердин таза болушу үчүн да баш ийишиңер керек. Ошон үчүн салык да төлөп жатасыңар. Анткени алар Кудайдын кызматчылары ар дайым ошол иш менен алек болушат. Ар кимге өз тиешесин бергиле. Кимге салык төлөө керек болсо, салык төлөгүлө. Кимге бажы акысын берүү керек болсо, бажы акысын бергиле. Кимден коркуу керек болсо, корккула. Кимге урмат көрсөтүү керек болсо, урмат көрсөткүлө. Бири-бириңерди сүйгөндөн башка эч кимге, эч нерсе менен карыз болбогула. Анткени жакынын сүйгөн адам мыйзамды аткарган болот. Анткени ойноштук кылба, киши өлтүрбө, уурлук кылба, башка бирөөнүкүнө көз артпа деген жана башка осуяттардын баардыгы өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй деген сөз менен жыйынтыкталат. Сүйүү жакында жамандык кылбайт. Демек сүйүү мыйзамдын аткарылышы. Уйкудан ойгоно турган убакыт келгенин билишиңер керек. Анткени биз ишенип калган убакка караганда азыр бизге куткарылуу жакын. Түн өтүп баратат, күн жакындап калды. Ошондуктан караңгылыктын иштеринен баш тартып, жарыктын куралдарын астына алы. Шапар тебүүнү жана ичкиликти, аял эркек жандуулукту жана бузуктукту, уруш талашты жана көрө албастыкты калтырып, күндүз жүргөн сыяктуу өзүбүздү жакшы алып жүрөлү. Теңирибиз Иса Машаяк менен тыгыз байланышта болгула. Денеге кам көрүүнү кумарга айландырбагыла.